Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de en birinci ayatında özüne kanti maktub aytkandı üretken. Elhamdülillahi Rabbil Alemin depçi. Allah Subhanahu wa Taala özü üretken. Adam atağız menen ova enemiz beyişten tıyılgan daraka jakındap şeytanın azgırısını salıp çıkıp kalganda beyiştin nematları alınıp kiyimleri çeçilip barem түшкүлө жерге деп буйрук келгенде адам атабыз аябай өкүнүп ооба энебиз андан дагы өкүнүп кантип Алладан кечирим сурайбыз деп билбей калышканда эмне деп сурайбыз эми кечиримди деп Алла Таала өзү адам атабыз менен ооба энебиздин жүрөгүнө салган кечирим сурай турган сөздүн мазмунун Allah Taala'nın özü salgan. Ve kâlâ ekoten aytışkan. Rabbana zalamna anfusana ve illem tagfir lana ve tarhamna lenakunanna minel khasirin degendi. Allah Taala özü salgan yüreklerini. Fatalaqqa Adem min Rabbihi kalimatin fataba aleyh. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an'da. Adam atağız Allah Taala'dan ушундай улуу сөздөрдү ушундай катуу кызыгы менен алды да кийин тооба кылганда Алла Тааланын тообасын кабыл кылган. Не деди? О Роббабыз, Роббана заламна анфусана. Биз өз жандарыбызга зулумдук кылдык. Караңыз, адам атабыз эмне деп атат? Ооба энебиз эмне деп атат? Өз жандарыбызга зулумдук кылып. Демек адам баласы бир күнөө кылса Allah Taala'ga siz bir жамандык кылып койгон жоксуз. Siz өзүңүзгө жамандык кылдыңыз. Өзүңүзгө зулумдук кылдыңыз. Адам баласы күнөө кылганда өзүнүн жанына зулумдук кылган болуп эсептелет. Өзүнүн жанына зулумдук кылган болот. Себептен анын зыяны ошол адам өзү тартат. Жакшы иштин пайдасы да сизге, жаман иштин зыяны кесепети дагы ошол адамдын өзүнө кайтат. Ошон үчүн айтып атат: Роббана заламна анфусана. O canım, Rabbimiz öz canlarımıza zulümdük kıldık. Eğer sen bizde geçiriyorsan, sen bizde rahimine bölüyorsan, anda biz ziyan tartışçılardan, kıyroçlardan olup kalabız, baktısızlardan olup kalabız. Oşun için bizde geçirgin, bizge rahim kılgın degen duadır. Şu sınırında aytganlar, Allah Subhanahu ve Taala bizge özün maktaganda da özü üretken. Adam atağız men ооба энебизге кечирим сураганда үйрөткөндөй эле Алла Таала бизге дагы өзүнө канча мактуу айтабыз, өзү үйрөткөн. Өзү үйрөткөн. Кур'анда бир аят бар. Жаттап алсак өтө жакшы болот. Айтып жүрсөк, машаалла, амал кылып башкаларга жеткирсек кандай? Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Ва ма кунна линахтадия лаула ан хаданаллах. Деген аят. Бардық мақтау Аллаға болсын. Мына ушу нерсеге, жакшылыкка, иманга, таквалыкка, илимге, ибадатка тауфик берген, хидаят берген Аллаға мақтау болсын. Эгерде Алла Таала хидаят бербегенде, туура жолго бизди салбаганда, биз туура жол тапмак эмеспиз деген аятта. Алла кимди туура жолго салса, ошол туура жол табат. Ошол адам туура жолдо жашайт. Ошол адам өмүрүн туура жолдо өткөрөт. Кимге Алла Субханаху ва Таала туура жолго көрсөтүп салып койсо. Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Мына ошо иманга, исламга, ихласка, ихсанга Алла Субханаху ва Таала жолдомо бергендиги үчүн чексиз шүгүрлөр болсун. Мактоо алкыштар болсун Алла Таала. Elhamdülillahillezî hadâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ linehtediyye levlâ en hadânallâh. Biz toğra yol tavuçu emes elek, tappayt elek. Eğer Allah bizge hidayet berbese. Şunun için toğanlar, her uçurda elhamdülillah ala kulli hal, bardık avallarda Allah'a maktub olsun deyip aytıp jirebereydi. Kıynalsak da Allah'a maktub olsun. Kursançılıkta da Allah'a maktub olsun. Уруксат дагы, ден соолук жакшы болсо, урсак тоок, ачка айырмасы жок. Кыжалатсызбы?
Qanday bolbosun alhamdulillah deyli. Ne deyli? Alhamdulillah deyli. Pendenin ayta turgan işi uşul. Pendenin kıla turgan işi uşul, ayta turgan söz uşul. Qanday bolsa Allah perzent berdi, alhamdulillah. Даже perzent berbey kaldı. Şu kadar alhamdulillah.